Саламатсыздарбы 5-классынын окуучулары, сиздер менен кезектеги тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын темасы карысы бар үйдүн ырысы бар. 1-октябрь эл аралык каарылар күнүнө карата. Анда эмесе бүгүнкү сабактагы максаттарым: окуучулар кайрымдуулукка тарбияланышат, кары адамдарды сыйлоого үйрөнүшөт. Чоң ата, чоң энелерин кадыр-баркын түшүнүшөт. Каарылардын кеңешин дайыма угуу керектигин билишет. Анда эмесе балдар, сиздерге төмөнгү суроолорду берип өтсөм. Кимдин чоң ата, чоң энеси, тай ата, тай энеси бар? Аларды жакшы көрөсүңөрбү? Анда эмесе силердин сүйүктүү инсандарыңарга арналган төмөндөгү ар үйдө ак сакалдуу кары болсо деген ырды маанисин түшүнүп чогуу уксак. Ар үйдө ак сакалдуу кары болсо, балпайган байбичеси дагы болсо, баласы бар тап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсо, баласы бар тап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсо, чоң ата бардыгына калыс болсо, чоң эне сук сөздөн алыс болсо, келини кербезденип бой көтөрбөй, уулунда уят менен намыс болсо, келини кербезденип бой көтөрбөй, уулунда уят менен намыс болсо, жакшылык эсеби жок эчен болсо, жогасың өмүр сүрүп эсен болсо, береке ырыс тилеп ар биргө, элибиз ынтымактуу элден болсо, береке ырыс тилеп ар биргө, элибиз ынтымактуу элден болсо, уулунда уят менен намыс болсо, кыргызым ынтымактуу элден болсо. Анда эмесе 1-октябрь эл аралык каарылар күнүнүн кыскача тарыхына токтолуп өтсөк.
Алгач мындай майрамды белгилөө 1970-жылы жер калкынын картайуу маселесин изилдеген адистердин оюна келген. Бирок эл аралык статуска 1990-жылы ээ болгон. 1990-жылдын 14-декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы өзүнүн 15/106 резолюциясында 1-октябрь эл аралык каарылар күнү деп токтом кылган. Токтомдун максаты каарылардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу болгон. Алгач бул датаны Европада, андан соң Америкада, ал эми 1990-жылдын аягында бүт дүйнө белгилей баштаган. 1-октябрь күнү көптөгөн өлкөлөрдө түрдүү фестивалдар, майрамдар, акциялар жүрөт. Мунун баары улгайган адамдардын укуктарын коргоо, аларга көмөк көрсөтүү үчүн жасалат. Кары билгенде пери билбейт. Карынын сөзү капкаса. Карынын сөзү акылдын көзү. Карысы бардын ырысы бар. Карынын сөзү жамагы жашоого сабак. Карынын сөзү кеп болот, калайыкка эп болот. 1-октябрь дүйнөдө карылар күнү катары белгиленет. Кыргызстанда азыркы мыйзамдар боюнча аялдар 58 жаштан, ал эми эркектер 63 жаштан пенсияга чыгууга укуктуу. Бул үчүн алардын кеминде 20-25 жыл эмгек стажы болушу керек. Өлкөдө 605 000 пенсионер бар. Биздин өлкөдө карылар күнү дегенде бапестеп өстүргөн балдары бакпай, карабай таштап кеткен карылар үйү эске түшөт. Мындай карылар үйү мамлекетибизде көбөйүп, жана анда баш калкалап жаткан ата-апаларыбыздын саны күн санап өсүүдө. Биздин менталитетинде балдары улгайган, ата-энесин асырап багууга милдеттүү. Бирок биринчи себеби ыйман ынсаптын кеткенинен, экинчиден социалдык шарттынын жоктугунан тилекке каршы мындай көрүшүктөр болуп жатканы чындык. Тентектик кылгандар көбөйгөн же айып кылгандар кармалган айылга башка жактан келгендер эмне силерде улуулар жокпу дейт, же булар улуусун укпаган эл экен дешет. Бул ошол айыл үчүн, ошол уруу үчүн жеткен уят иш. Эки адам урушса, улууларга барат. Улуулар эмне десе кичүүлөр аларды угууга, айткандарын аткарууга милдеттүү. Балдар, жаштар өздөрүнүн жашы улууларды эмне үчүн урматташты жана кандай кылып урматтоону билиши керек. Өздөрү да ошолордой жашка барат. Ошондо аларды да кимдир бирөөлөр сыйлашын элестетет. Улуумун силер деп кан төккөн, кыйналган, касталган, эчен кыйынчылык көргөн, уйкусуз түндөрдү баштан кечирген, мамлекет курган. Ошол үчүн алардын бели эңкейип, чачтары түшүп, же кара чачтарын ак аралап, көзүнөн кубат кеткен. Алардын ошол абалын сыйлоо, түшүнүү керек. Айрым жаштар көзү жакшы көрбөгөн энени шылдыңдап койсо, бул бүт карыларды шылдыңдаганы. Кары кишилер көбү таарынчаак, балапейил болуп калат. Аны түшүнүү керек. Алар силерди ар дайым кечире билет. Силерди жакшы болсун дейт. Силер ошону түшүнүшүңөр керек. Андемесе үйгө тапшырма. Эмне үчүн карылар үйү пайда болгон? Адамдарга мындай үй зарыл беле деген суроолорго жооп жазасыңар. Карысы бар үйдүн ырысы бар деген темада кыскача дил баян жазасыңар. Андемесе
Бүгүнкү сабакта сиздер менен Ош шаарындагы номер 46-орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Иннатилла кызы Дилхумар болду. Кийинки сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.